Кудайдын чакырыгы 6 ноябрь. Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла. Забур китебинен. Натан пайгамбар күнөөсүн ашкерелегенден кийин дөөт айтып жаткан сөздөр. Дөөт падыша болгон, майланган, Кудайдын жүрөгүнө жаккан адам болгон, бирок ал деле күнөөгө жыгылган. Бирок ал кулагандан кийин ыйык жазууда белгилүү болгон жүрөктүн тереңинен чыккан өкүнүү сөздөрүн айткан. Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла. Бул бардык нерсе жүрөктөн башталарын түшүнгөн жандын ыйы. Эмнеге жүрөктүн тазалыгы ушунчалык маанилүү? Жазуу мындай дейт: баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрдүн булагы анда. Жүрөк бул сезимдер гана эмес. Ыйык жазууда жүрөк бул инсандын борбору, биздин ойлорубуз, каалоолорубуз жана ниеттерибиз. Жүрөк таза болсо, жашоо да таза болот. Жүрөк булганса, жакшы иштер да маанисиз болуп калат. Дүйнө бизди сырткы нерселерге кам көрүүгө үйрөтөт. Биздин сырткы көрүнүшүбүз, бизде эмне бар, бизге кандай баа беришет. Бирок Кудай жүзгө эмес, жүрөккө карайт. Мен адам карагандай карабайм, анткени адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт. Жүрөктү караган Кудай жүрөктүн таза болушун каалайт жана ал гана жүрөктү тазалай алат. Тобо кылуу аркылуу Кудайдан таза жүрөк ала алабыз. Ал гана бизди текебердиктен, ыпластыктан, жалгандан, таарынычтан, жек көрүүдөн тазалайт.